Тема Кыргызстандын транспорт комплекси. Транспорттун өнүгүшүнө, деги эле транспорттун өнүгүшүнө жаратылыш шарты, өзгөчө жер бетинин түзүлүшү жана климаттык шарты, ошондой эле өндүрүүнүн жана керектөөнүн райондук балансы, өнөр жай, айыл чарба, курулуш, сооданын, калктын жана шаарлардын жайгашуусу өндүрүштүк комплексти өнүктүрүү жана топтоо өбөлгө түзөт. Транспорттун баардык түрү деңиз транспортунан башка Кыргызстанда бар. Аларга темир жол, автомобиль, аба, суу, түтүк, электрондук транспорт кирет. Бул транспорттун баардык түрлөрү өз ара чогулуп, бирдиктүү транспорттук системаны түзөт экен. Баардык ташылуучу жүктөр транспорт тармактарынын өзгөчөлүгүнө жараша өз ара бөлүнүп ташылат экен. Бул 2001-жылы Кыргызстанда баардык транспорттун түрү боюнча ташылган жүктүн көлөмүнүн 94% бул автомобиль транспортуна, 3,2% темир жолго, ал эми 2,1 болсо куур же болбосо түтүк транспортуна, 0,1%га жакыны суу жана башка аба жол транспортуна. Жана ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу көлөмүнүн негизги үлүшү 85% автобуска, 0,8 таксиге, 13% троллейбуска, 0,5% темир жолго туура келген. Тоолуу татаал рельеф темир жол курулушуна кыйынчылык келтиргендиктен республикадагы транспорттун негизги тармагы автомобиль транспорту болуп саналат. Азыр биз темир жол транспорту жөнүндө эгерде тааныша турган болсок, Кыргызстанда темир жолдун узундугу 423,9 километр экен. Алар бири бири менен байланышпаган эки ири участоктон турат экен. Анын 322 километри түндүктө, республиканын түндүгүндө. Ал эми буларга кайсы система кирет экен? Бул Чалдыбар, Бишкек, Балыкчы системасы кирет экен. Ал эми түштүктө болсо экинчи системасы кетет экен. Түштүктөгүсү болсо бул Ош, Жалал Абад, Көк Жаңгак, Кызыл Кыя, Таш көмүр шаарларына кеткен кыска жолдор. Биринчи түндүктөгүнү карасак, мынакей Чалдыбар, Бишкек, Балыкчыга чейинки эң узун темир жол. Экинчи болсо түштүктө бул эми Өзбекстандан кирген Ош, Жалал Абад, анан Таш көмүр шаарлары. Жана түштүгүндө болсо Кызыл Кыя. Республикадагы баардык темир жолдор Алматы жана Ташкент жолдорун тармакталып кетүүчү жолдор экен да. Демек, темир жолдун бүт баардыгы тең Алматы жана Ташкент тармактарына кирет экен. Республикада темир жол курулушу 4 этапта жүргүзүлгөн. Биринчи этабы 1924-жыл. Бул Жети суу темир жолундагы Луговой бекетинен Бишкек шаарына чейин темир жол салынган. Түрксибтин курулушу менен Кыргызстанда чыгыш Казакстанга жана Сибирге чыгуучу мүмкүнчүлүк алган. Экинчиси болсо 1932-жылы Луговой Бишкек жолу Кант шаарчасына чейин жеткирилген. Согуш жылдарында 1940-жылы Кант Быстровка азыркы Кемин темир жол куруу башталып, ал 1942-жылы аяктаган. Ал эми 3-чү этабы болсо бул 1977-жылы 1977-жылы Алматы темир жолу
деп аталып ачылган. Келечекте Кыргызстанда темир жолду балыкчы бекетинен Кочкор жана Жумгал өрөөндөрүнө чейин улантуу кара кеченин көмүрүн, түздүү металлдарды, туздарды багуу турулуш материалдарды толук өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Демек келечекте мына балыкчыдан Кочкорго, кара кечеге темир жол салуу пландаштырылууда. Бишкектен түндүк тараптагы Чүй бекетине жол салуу да маанилүү. Себеби азыркы Чүй Улуу Көл Бишкектин аралыгы 277 километр. Эгерде Бишкектен түз эле Чүй бекетине жол салса, анда аралыгы болгону 120 километрди түзмөк экен. Кыргызстанда транспорттун эң экинчи жүктүн дээрлик 94%-ин ташыган. Демек 94% жүк ташылат экен. Автомобиль транспортунда жүк ташылат экен. Мына ушул боюнча кыскача маалымат алабыз. Жүктү жана жүргүнчүлөрдү ташууда республиканын өндүргүч күчтөрүнүн өнүктүрүүдө автомобиль транспортунун мааниси аябай зор экен. Республикада автомобиль жолдорунун бирдиктүү транспорт системасын туташтыруучу жана аларды өнүктүрүүчү жол бар экен да. Революцияга чейин Кыргызстанда жалпы узундугу 806 километрге жеткен 3 почта жолу болгон. Бул деген демек бул революцияга чейин кайсы жолдор болгон? Ташкент, Бишкек, Алматы. Андан ары Бишкек, Токмок, анан Каракол болгон. Үчүнчүсү болсо Нарын, Каракол, Учкаркыра. Жолдору кирген да. 1930-жылы автомобиль транспорту өнүгө баштады. Жалпы жолдун узундугу азыркы мезгилде ошол 30-жылдардан кийин 8142 километрге жеткен. Ал эми 1934-жылы Бишкек балыкчы Каракол жолунун реконструкциялоо башталып, ал жол 36-жылы аяктаган. Ал эми азыркы мезгилде бул картаны карай турган болсок, азыркы мезгилдеги Кыргызстандын аймагындагы транспорттун өнүгүүсү. Бул кызыл боек менен берилген Бишкек Ош жолу. Экинчи жашыл боек менен берилген бул Бишкек Кара-Балта Казарман, анан Жалал-Абад жолу. Бул Бишкек Сары менен Бишкек Кочкор Ата жолдору. Ал эми бул жерде келечекте курулуучу жолдор дагы негизинен берилген. Ал эми азыркы мезгилде болсо бизде Таласка Төө ашуу аркылуу, өтмөк аркылуу жол салынган азыркы мезгилде. Жана ошондой эле автомобиль транспорту жылдан жылга өнүгө баштаганына байланыштуу жүк ташуудагы жалаң автомобиль транспорту менен ишке ашырылууда. Кийинки мезгилде жүк ташуунун прогрессив формалары борбор уруштурган жүк ташуу, шаар аралык жүк ташуу өнүгүүдө. Республикада шаар аралык жүк бул Бишкек Нарын, Бишкек Ош, Бишкек Алматы биякта, Бишкек Ташкент, балыкчы Каракол, Бишкек Ташкент, балыкчы Каракол жана башка шаарлардын ортосунда ташытылат да. Республикада жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт тез өнүгүүдө. Жалпы жүргүнчүлөрдү ташуунун 83,5% көлөмү ушул тармакка туура келет экен да. Демек бул жүргүнчүлөрдү ташууда 83% бул автомобиль транспортуна туура келет экен. Республикадагы шаардык маршруттарды тейлөө автобустары болсо автобус 50%, Бишкек 50% Бишкек,
33% Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын шаарларына жалпы жүргүнчүлөрдү ташуунун 62% шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү ташууга туура келет экен. 2000 жылы Кыргызстанда автомобиль жол тармактары 34 000 километрди түзгөн. Демек 2000 жылы автомобилдерди жол тармагы 34 000 километр. Анын ичинен 19 000 километр жалпы пайдалануучу автомобиль жолдору. Бишкек-Ош автомобиль жолунун техникалык көрсөткүчү дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү максатында Азия өнүктүр банкынын кредитин пайдаланууда. Мындан кийин Бишкек нарын Торы-Карт, мына бул жерде картасы турат, азыркы мезгилде ишке ашып жаткан Эркештам, мына Бишкек нарын Торы-Карт жана ошондой эле Ош Эркештам автомобиль жолдорун оңдоп, андан ары Кытай менен Тажикстанга, Пакистанга чыгуу жолу каралууда да. Ошондой эле келечекте Ысык көл областы курорттук зона болгонуна байланыштуу жана биздин негизги баягы керектөөчүлөр Казакстандан Алматы шаарынан болгондуктан Чолпон Ата Кемин Алматы транспорттук жолун, автомобиль жолун куруу дагы пландаштырылууда. Ал эми биздин дагы эң негизги транспорттун тармагы болгон бул аба транспорту. Аба транспортунда жүргүнчүлөрдү ташуу 90%тен ашыгын ээлейт экен. Демек 90% бул аба транспорту жүргүнчүлөрдү ташыйт экен. Ал эми калганы болсо бул 10% почта, тез бузулуучу продуктылар, дары-дармек, баалуу, тез жеткирүүнү талап кылуучу жүктөр түзөт экен. Тоолуу, бийик тоолуу райондордогу калктын санавиация менен камсыз кылат. Айыл чарба, токой чарбасында дагы аба транспорту колдонулат экен. Аба транспорту пайда болушу 1920 жылга таандык экен да. Демек 20 жылдан баштап бизде аба транспорту иштей баштаптыр. Кыргызстандагы эң чоң бул Манас аэропорту, Борбордук Азиядагы ири аэропорттордун катарында мынакей эл аралык. Ал келечекте Европа жана Азия өлкөлөрүнүн ортосунда транзиттик мааниси бар аэропортко айланмакчы. Ошондой эле Ош аэропорту эл аралык стандартка ылайык кайрадан реконструкцияланууда. Демек Кыргызстанда азыркы мезгилде 13төн ашык маршруттар бар экен. Шериктеш өлкөлөргө каттайт. Ошондой эле Ганновер, Дели, Стамбул, Карачи, Урумчи, Франкфурт жана Майны, Сеул, Пекин, Лондон маршруттары өздөштүрүлгөн. Кыскача мына Кыргызстандын транспорт комплекси боюнча маалымат алдык.